I could have. I could have. Express 1100'de ayla жоқ чудырабызда айына bir жолу ушундай экспресс мойго кылдырып турам. Себеби калган күндөрү жалаң эле самомойго да жоюм 150 сом 200 сомго. Экспресс буларда өзлөрү берилип жакшы кычыктагы пырсырдан берип баардык. Ассаламу алейкум замандаштар, мекендештер, жалпы салам. Бүгүнкү күнгө 23 октябрь 2022 жыл. Бул видеодо Сахарова жөнүндө, Сахаровага кантип бардык, канча акча кетти, барганда каяка басабыз, эмне кылабыз жана трудовой договор боюнча сөз болот. Учурдан пайдаланып, видеонун башында сиздерге мен таксопарк сунуштап өтөйүн. Такси коллегаларга таксопарк вертикаль. Таксопарктын официалдуу түрдө лицензиясы бар. Яндекс менен келишими официалдуу түрдө. Таксопарк суткасына 109 рублей алат, фиксированный цена. Грузовой, курьер, доставкадан баштап бизнес тарифке чейин подключение кылат. Подключениеде таксиде гана бир маселе пайда болуп атса, айтсаңыздар, ошо кыргыз балдар бат жана так жооп бергенге ошону чечип бергенге аракет кылдым. Акчаны вывод кылыш моментальный. Каласаңыздар таксометрдин өзүнөн вывод кылсаңыздар болот, каласаңыздар моментум деген приложениеден кылсаңыздар болот. Ушунча подключение ушунча иштеп жүргөн бир дагы бирини жалп кылган эмесмин. Мисалы акчаң түшпөй атат, же мындай болуп атат деп айткан эмесмин. Фотоконтроль өткөм, регистрация болуп, фотоконтроль өткөм, тез эле өткөн ары бери, Том и Джерри, Микки Маус болуп. Анан ошол боюнча да иштеп жүрөм. Ушул өзүбүздүн кыргыз таксопарктарда иштегеле, ким кайсы парк болсо да кыргыз аркында иштейли достор, туугандар, коллегалар, колдоо көргөзүп дегендей. Ушул номерге жазсаңыздар, кыргызча жазсаңыздар, кыргызча жооп берет, орусча жазсаңыздар, орусча жооп берет. Видео эми Сахарова жөнүндө. Сахарова кече 22-си барып келдим. Эртең менен 9-га барып калдык. Машина менен 1 сааттык жол экен, 1 сааттын тегерегинде плюс-минус 1 саат. Пробка жок. Эртең менен кааласаң автобус менен барам дегендер. Метро Лесопарковада автобус барат. Түп-түз ошол Сахаровдун алдына барып коет. Тоже где-то 1,5 сааттын тегерегине барып коет. Сахарова барасыздар, парковка ал жерде кеңири, парковкадан проблема жок. Парковка кылдыңар, анан кийин түшүп эл баскан жакка басасыздар. Ошол жерде адамдар жүрөт. Ошол иштегендер, охранниктер, ошол жерде адамдар көргөзүп тургандар. Граждане Киргизии, Армения мына жакка баскыла дейт, Тажикстан бул жакка баскыла дейт. Ошол айткан жагы менен басып, 1-2 жолу жерден проверкадан өтүп, сумкаларды көрүп, сумканы текшерет, паспорт көргөзүп өтүп кете бересиздер. Андан кийин ошол Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан кайра эле ошол эки жак менен киргени менен кайра эле бир зданияга барышат. Зданияга түз барсаңыздар, ошол жерде оң жагыраак тарапта Тажикстан, Өзбекстан ошол өзүнчө неме болуп турушат, кезекте турушат, алар көп болуп үйдүп турушат. А биз ал жерге турбайбыз. Биз оң жагыраак, сол жагыраак бассак, биздин өзүбүздүн эшик бар. Граждане ЕАЭС, Армения, Киргизия, Казакстан деп. Ошол жакка киребиз. Баягы чиновниктерден, элчиликтен биз үчүн отдельный коридор ачылып койду, эми жакшы болуп калды деп ооз көптүрүп мактанып атышат го. Ошол мактанган сөздөрү ушул эшикке чейин гана, эшиктен киргенден кийин биракта турган Тажикстан, Өзбекстан гражданлары менен кайра эле бир зданияга чогуу не болуп калабыз, үйүлүп калабыз. Киргенде эле ошол жерде бир аз аэропорттогудай текшерүү болот. Немени лентага коесуң, сумканы лентадан текшерет. Өзүң чөнтөгүңдү полный чыгарып немеге коесуң, өтөсүң, чөнтөгүңдү текшерип неме менен. Как положено, текшерет. Ошол жерде бир аз катуураак текшерет. Катуу деле эмес, обычный текшерүүдө. В целях безопасности дегендей. Киргенде интернет иштебейт, телефонго фото татканга болбойт, видео татканга болбойт, телефонду вообще көчүп мындай жолдо мындай кармап сүйлөшкөнгө да болбойт. Охранниктер ошол жерде болбойт деп айтып жүрүшөт экен. Саат 9-да өтүп кирдик, 9:22-де ушундай кирдик. 1533 учет болуп жазылды. Киргенде талондо жазылуу сектор А4 деп, сектор А6 деп. Кыргыздардыкы А4 менен А6 деп болот. Ал жерде 4 сектор бар. А11,
А4, А5, А6 деген. А11 менен А4де Тажикстан, Өзбекстан патент боюнча баргандар учетта турушат. Алар 6000, 7000ге чейин учетта. А биздики ошол А5 менен А6да. Кимики кайсы сектор болсо ошол жерге барып, ошол жерде тикеден тике стол болсо стол бирок жетпейт. Аялдар, боюндагылар же чоң немелерге бошотуп берип, өзүбүз бойдоктор, эркектер тике туруп, ошол жерде күтөсүңөр. Саат очередь 1ге чейин жетти. Ошол жерде монитордо полный көргөзүп турат. Мынал номер, мынал окного чакырылат дейт. Окнонун үстүндө дагы номериң чыгат. Вас ожидает деп ошол жерге барып, паспорт, миграционный карта, регистрация, анан перевод паспортту бересиң. Бар болсо, жок болсо жок дейсиң. Анан ошол жерде регистрация болот. Эң главный ошо регистрацияны өтүп алсаңыздар, болду, дальше уже оңой. За 1ге жакын учуп жеттик. Регистрациядан өттүм. Көпчүлүгүңүздөр айттыңыздар комментарийде 3 айга өтүп кетсем эмне болот деп ошону сурайын десем. Это вопрос не ко мне деп койду. Бардыгы сага салкын мамиле, муздак мамиле, сен көзүңө карап бир жылмайган адам жок. Алар эп тажаган уже, тажаган эле адамдар бар. Чисто ошо ишин кылат болду. Жардам берейин адам деген адам жок. Браслет берет, браслеттен алып туруп, браслетти турникетке мына тийгизсе, QR-код бар экен, өткөзөт экен. Өткөзгөндө эле терминалдар бар, акча төлөйсүңөр. Перевод паспорту жок. Регистрация болсоңуздар 6200. Перевод паспорту бар, кошо берип регистрация болсоңуздар, баягы өткөн жерден 5300. Акчаны төлөйсүздөр. Андан кийин дактилоскопияга жөнөтөт. Ошол жерде полный айтып турат. Мынал жакка басасың, мындай жазасың. Дактилоскопияны көздөй жөнөйсүңөр, дактилоскопия. Отпечатки пальцев кыскача айтканда. Ал жерге барганда да очередь экинчи этажга чыгат. Экинчи этаж окшойт, экинчи этаж жок, биринчи этаж экен. Өчү киргенде чоң зданиянын ичине кирип туруп, ошол жерде стрелка менен көргөзүп жүрө бересиңер. Дактилоскопияны ал жерде очередь, ал жерде 1 сааттай отурасыңар. Андан кийин одон өткөндөн кийин анан медицина жакты көздөй, медицина деген стрелканы көздөй, медицина менен жүрө бересиңер. Бир медицинага киресиңер, рентгенге түшөсүңөр, нервология, мача тапшырасыңар, сийдик. Андан кийин акыркы стадия бул кан. Кыскасы, дактилоскопиядан кийин, отпечатки пальцевтан кийин где-то бир 5-6 кабинетке киресиңер. Ар бир өткөндөн кийин ар бирине браслет менен турникеттен мындай өтөсүңөр, өткөзө берет. Өткөзгөндө монитор, маңдайда монитор бар, ошол жерге мынал кабинет деп чыгып калат. Ошол кабинеттерди көрүп эле бара бересиңер. Ар бир кабинеттин үстүндө номериңер жазылуу. Вас ожидает деп. Ошо биринчи регистрациядагыдай эле номер жазылуу. Ошол жерге барасыңар, киресиңер. Сен эч ким текшерген адам болбойт, эмне болуп атасың? Бул ошо эң эле бир жылга текшергени, эми ал текшергөнгө эле кирбейт да турабы. Рентген, кан тапшырган. Калганы полный эле киргенде эле немеңе QR-код менен бар, магазиндегидей эле мындай сканировать этет, немени QR-кодду кагазды алып туруп эле өзүнүн кагаз жабып туруп кол коюп туруп чыгара берет, болду. Эч кандай текшерген адам жок. Сен учташпайт дагы, коштошпойт дагы керек болсо көпчүлүгү. Айтпайм, даже көзүңө тике карабайт. Мындай дейт, көзөсүң, болот, компьютерден белгилейт, колуңа чыгара берет, болду. Ошо 4-5 немеге проверкадан немеден өтөсүң, ступенькадан. Ошол канды тапшырасың, андан кийин болду, бошсуң. Где-то 1 саат 3-тө чыктык биз. Эми бир 10 күндөн кийин Кудай кааласа результатына барабыз. SMS номериң, регистрация болуп атканда номериңди жаз дейт экен баягы талон аркасына. Неге SMS келеби десем, должно деп койду, бирок биринен укпадым SMS келишин. Сондай, жөн гана акча кылуунун бир жолу. Россиянын бюджетинин акча толтуруунун бир жолу деп койсок туура болот. Мен Кыргызстанга барып келгенимде айдын бир жумадан кийин 3 ай болот. Барбай эле коюйн десем, барып эле кое бер, ушу бир күнүн аяп кийин проблема болуп калбасын, барып эле кое бер дегенден барып келдим. Негизи барбай эле коюйн деген. Эң жакшысы барып койгула. Кийин азыр мына согуш менен алек болуп, бул жакка жакшы көңүл бура албай атат. Эртең согуш бүткөндөн кийин ушуну колго алыш мүмкүн. Ушул жөндө дагы катуураак чара башталышы мүмкүн көрүнөт. Ошон үчүн жакшысы бир күнүңөрдү аябай барып койгула.
суббота, воскресенье күндері адам көп болады дейді. Көпчілігі ошол 5 иштеген үчүн көбүнчө суббота, воскресенье барышат экен. Эми өтүп келдик, Кудай кааласа өтүп келдик. Эми трудовой договор боюнча. Трудовой договор 3 айлык регистрацияңар болсо, трудовой договорду оригинал жасап бергендер бар. Мен азыр как раз ошого кетип атам, трудовой договорду алганы. Трудовой договор алдым, трудовой договор. Ушул менен bir, 2, 3 кагаз экен. Ушул менен регистрацияны 9 айга узартасыңар. Ушул баланын номерин жазып коем. Бул бала еще Казакстанга каттайт. Границага каттайт. Неме Toyota Alphard машина менен комфортный канча жылдан бери каттайт, опыт бар дегендей. Номерге жазсаңар, кааласаңар Казакстанга, кааласаңар трудовой договор боюнча сурасаңар болот. Ушундай достор баардыгына ийгилик. Жаңы ноутбук турат, жаңы эмес. Бул тоже кыргыз баладан алдым. Эми тез видео чыгып турат. Кудай кааласа, тез болбосо да жумасына 2 жолу видео чыгып турат. Тез силердин башыңарда отуп турам. 1-2 күндө трудовой немени регистрацияны узартам. Кандай узарттым, узартканга болот экен, ушул жөнүндө дагы бир кийинки видеодо айтып өтөм. Уже будан трудовой договор алып узарткандар бар, ошон үчүн мен будан спокойно ишенип алдым. Баардыгыңызга ийгилик, кийинки видео жолукканча заманыбызда тынччылык болсун, а бизде только ийгилик жана ден соолук. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.